Nemat Atrashida! Pressure on that neck, he may be out. Ends up on top, but it's now incumbent on him to do something with it. Oh! Jab to the body. Oh, huge one too! Nemat. Preparation! Featherweight! Nemat! Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Assalamu alaikum. Мен жана спорт сүйүүчүлөрү. Бүгін біз ихлас санына келіп, біздің жұмыскеріміз Брейк ұйымының 66 кг салмақта чемпионы Немат Абдурашидов мен мая қылмақшыбыз. Аны менсе ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандайсыз дегенде? Даяттар қандай? Машығыла қандай болып жүреді? Алхамдулилля, бары жақсы. Даярдық. Эми мына жаңы жылдан кийин баштап атабыз. Акырындык менен. Алдыда беттештер пока что точно белгилүү боло элек. Ошо карабастан даярчылыкты баштадык. Жакын күндөрдө Кудай кааласа жакшы жаңылыктар болот. Анан маектин башында өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жылы, кайсы область, кайсы райондо, кайсы жерде туулгансыз, MMA спорт тармагына тантып келип калгансыз, MMA-ден алдын ала кайсы спорт менен машыккансыз, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мен 1991 жыл 8 октябрда Ош облусунун Нокат районунда Төлөс айлыкны төрөлгөнмүн. Жаш кезимден спорт менен машыгып, мен биринчи машыккан спортум грек-римиске барба. Андан кийинки бел күрөш, кыргыз күрөш менен көп жыл бою машыктым. Андан кийин уже Москвага барып, 2011 жылдан баштап MMA чөйрөсүнө киргем. Азыркы күнгө чейин уже канча? Башты 13 жыл болуптур. Ошо MMA-де выступать этип жүрөбүз. Жакында эле Брейк уюмунун чемпиону болдуңуз. Роман Багдатовдун үстүнөн жеңишке жетип, ошол боюңуз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, былтыркы жылы июнь айында, 23-июнда ошо беттеш өткөргөнбүз Роман Багдатов менен. Ага дагы көп даярдандым ошол беттешке. Ага Орозого дери болуш керек эле, ал турнир кандайдыр бир себептер менен аркага жылып, ошо июнда өткөздүк. Жакшы даярдык менен барып болду. Арада кыйынчылыктар болду, бирок баарын жеңип өтүп, Кудайга шүгүр, ошол беттеште биз жеңүүчү болуп, Кыргызстанга ошол бел курду алып келдик. Ошондон бери эле дагы деле даярданып жүрөбүз, күтүп атабыз жаңы предложенияларды. Акыркы бойлоруңуз көбүнчө эле Брейк уюмунда болуптур. Байкап көрсөм, акыркы 4-5 боюңуз. Бул Брейк уюму менен контракт барбы же кандай эле сүйлөшүү менен урушка чектелесизби? Ооба, Брейк уюму менен 2021 жылы биз 5 бойго контракт түзгөнбүз. Андан уже 4-өн өткөрдүк, 4-өндө жеңиш менен. Акыркы беттеш калды. Акыркы беттешибиз ушул өзү контрактыбыз 11 февралга чейин эле. Контрактыбыз уже аз калды бүтүшүнө. Бирок ошо чемпион болгондон кийин дагы 1 жылга узартылат экен контрагың. Дагы эми күтүп атабыз, жакында уже Орозого дери бизге защита кылабыз. Демек, чемпиондук курду коргоо боюнча беттеш өтөт. Ооба, ошондой. Жакынкы күндөрү, жакынкы айлары белгилүүбү же али белгисизби? Орозого чейин болуш керек беттеш. Уже жакын күндөрү бизге белгилүү болот. Качан болот, каякта болот, ким менен болот. Анан мурунку жылы сизди ACA уюмунан
көрүп калдык эле. Замир Арифов россиялык ишкер менен 60 салмакта мушташат деп. Бирок негедир болбой калды, ошол эмне болду? Былтыркы жылы ошол мен орозого чейин ошо титулдук беттешке даярданып аткан учурда, ошол учур мен турнирим отмена болду. Как раз ошол учурда заменага Замир Аришев мененки приложение болуп калып, ошого биз эме кылдык. Макулдук берип барып, весибизди кубалап, биз даяр болдук. Замир вес кубалоо учурунда бөйрөгүнөн эме болгон шат, отказ берген шат бөйрөктөрүчү. Ошентип бой болбой калды. Сизде алдыда бирок клуб менен дагы контрактты узартуу боюнча план барбы же башка организацияларда өзүңүздү күчүңүздү сынап көргөнү пландар барбы, кандай? Биреев менен ушул акыркы контрактыбызды бүтүрүп, уже башка алдыга карап жылабыз буюрса. Азыркы учурда биринчи биздин очередь ушул контрактыбызды жакшы аякташ. Андан кийин уже океандын ар жагына бакалас аракет кылабыз. Кыргызстан негизи эле бардык эле ММА спортчусу, ММА мушташ жүргөндөр бардык эле UFC дейт. Сизде дагы UFC деген максаттар болуш керек. Бирок бул Брейктеги контрактыңыз бүткөндөн кийин UFC'ге бир аз жол көрүнбөй турган болсо, то есть менеджер тараптуу же виза тараптан кыйынчылыктар болуп калса, Россиядагы ACA жана башка организацияларга кызыктарсызбы? Кайсы организация, кайсы уюмдардан көрүп алсак болот сизге? Баардык нерсе ниетке караша дейт эми. Жакшы ниет кылып ошол Америкага, ошол UFC'ге аракет кылабыз. Ал жактан да жакшы сунуштар бар. Буйруса биз UFC'ге эле барабыз бакабыз. Анан эми сен айткандай жагы болгон болсо, анда карап көрөбүз. Может ACA, может бирок бизге кимиси жакшы условия сунуш кылса, ошол жагын кабылдайбыз. Бизге ACA или One FC или Brave FC айырмасы деле жок. Бизге ушул качан өзүбүзгө жакшы формага келгенде беттеш берип турса болду. Биз ушул спорт менен машыгып, ушул менен окуп атканыбыздан кийин биз көпкө туруп калбашыбыз керек. Буга дерим ушул Brave FC'де уже мындай 3 жылда 4 беттеш өткөрүпмүн да. Бул деген өтө аз биз үчүн. Бизге ушул как минимум жылына 3 беттеш өткөрүш керек да. Ошондо жакшы болот. Эми алдыга бул контрактыбызды жакшы аяктап ала берсек, андан кийин белгилүү болот калган жактары. Белгилесек биз мурунку жылы ноябрь-декабрларда Россиядагы Абдулманап Нурмагомедовдун залында матч өткөрдүңүз, сбор өтүп. Ошол убакта матч өткөргөндө бир алдыда бир бой бар беле же жөн эле сбор өткөрдүңүзбү? Даярдык бар беле? Даярдандыңызбы же? Ошол учурда ноябрдын аягында, декабрда Brave FC'нин 3-4 турнири бар болчу. Мен менеджерим айткан, вот ушул убакытка сага берет, где-то 15 декабрларда. Сен даярдыгыңды баштай бер. Өзү Браve'те негизи дайыма 1 ай 10 күн ошондой убакыт эле бой берип коет да. Ошон үчүн биз ошого даяр болушубуз керек да. Ошон үчүн алдын ала мен барып даяргерчилик кылып аттым. Тилекке каршы мага бой бербей калды. Ошон менен жакшы сбор кылып келе бердик. Жакшы опыт алдык, андан деле эч өкүнбөйбүз. Барганыбыз өзүбүзгө пайда болду деп эсептейм. Ошол эле тигил жакта матч келдиңиз. Ошо Хабибтин залы менен же башка жактын мамлекеттин залдары менен Кыргызстандын залдарын, Кыргызстандан матчтан кандай айырмачылыктары бар? Эми айырмачылыгы ал жакта бизге тренерлер башка, спарринг партнерлор башка, тренировкага убактысы башка экен. Например, Хабибтин залында эртең менен основной тренировка аларда эртең менен экен. Бизде кечинде болот. Ошол, анан бизге жаңыча да, жаңы балдар менен опыт алмашкан жаңа. Бул өзүбүздө деле азыркы учурда биздин ММА жакшы өсүп келатат, жакшы жигиттер бар. Бири-бирине иштеп ушул канчалаган жаш жигиттер өстү. Бул жерде эле жакшы. Просто
режимди жакшы кармаш керек. Бул жерде кичине кыйыныраак болот. Бул жерде өзүң жериңде ал жака чакырат, бул жака чакырат, той, досторуң, көп жактарга убактың кетип калышы мүмкүн. Ошолордон өзүңдү тыя алган болсоң, бул жерде эле өтө жакшы. Абасы дагы, тамак аш, өзүң жериң, ал жакта барсаң уже жанагындай нерселерден кутуласың. Чакырылган жактардан только тренировка кыласың да, оюңда тренировка, башка эчтеке жок. Анан бир кызык жери, Брейв менен контракт түзгөндө сизге мисалы да, Брейвде контрактыңыз бар, башка чакан уюмдарга, мисалы грэплинг боюнча же башка спорт түрү боюнча сизге турнирге катышкан уруксат барбы же только Брейв менен элеби? Жок, уруксат бар. Даже ошол былтыр эле Брейв менен контракт бар учурда биз өзүбүз суранып, бир беттешке ошо эсеге макулдук алып, эсеге барганбыз. Ошондой эле өзүбүздүн Кыргызстанда деле грэплинг күрөсөк, балким өзүбүздө турнирлерге дагы сүйлөшүп чыксак болот негизинде. Алар эч кандай каршылык көрсөтпөйт, бир беттешке уруксат берет. Мен эмес, негизи эле көрөрмандарды кызыктырат болуш керек. Брейвдеги контрактыңыз кандай? Эгер сыр болбосо, суммасы? Эми ал жакшы эле, ал сыр боюнча эле калганы жакшы. Бизди канааттандырат да. Брейвдеги контрактыбыз. Сен башка организацияга караганда жакшы. Анан спорттон тышкары немен алектенесиз? Мен пока спорт эле, спорт менен. Азыр Үй бүлө кургансызбы? Канча балаңыз бар? Бир уулу, бир кызым бар. Келинчегим үйдө. Сол спорт менен машыгып, өзүбүзгө аракет кылып жүрөбүз. Кааласа, алдыда жакшы нерселер болот деп үмүттөнүп келебиз. Алдыда да кандай пландарыңыз бар? Пландар ушул, азыркы учурда ошол контрактты жакшы аякташ керек. Ошондо жакшы аяктап алсак, андан ал жагы уже көрөбүз. Ал жакка жакшы нерселер күтүп атабыз деп кааласа. 1 жылга узартылат, бирок 1 жылга узартганда уже контрактта жазылган да. Чемпион болгондон кийин 1 жылга автоматически узарат. Бирок ошонун ичинде алардын условиясы мага жаккан болсо мен калам. Мен уже чемпион болдум, мен уже башкача гонорар сурасам болот. Эми өзүмдүн жакшы нерселер сурасам болот. Если ага макулдук бербесе, мен алар менен контрактымды үзсөм болот да. Сиз өзүңүз жаш күч спорт клубунун мушкери болуп эсептелесиз. Жаш күчтөн тааныйм сизди. Анан Кыргызстанда жаш күчтүү мушкерлер айтпайсыз. Кыргызстанда топ 3 мушкерлер айтпайсыз. Топ 3? Эми алдыңкы мушкерлерди буктар билемин деп. Эми бизде топтогу балар аябай көп. Эми кээ биргени айтып, кээ бир эстен чыгып, алар капалга бизде аябай көп. Айрыкча жаш жигиттер ушундай мотивациясы бар. Ошо дисциплина режим постоянствону жакшы кармаган өтө жакшы балалар бар. Кудай калса мына жакынкы алдыңкы ушул жылдын аягында, кийинки жылдарда бизде деле УФС'де уже 4-5 бала келет кудай калса. Бар аракетте. Бизде ал көпчүлүк айтат го, менеджерден депчи, или байестен биздики уровень жетет, ар ким ар кандай деп ойлошу мүмкүн, бирок балдар жакшы эле өскөн бизге. Биз алдың башкачараак ойлогонбуз, эми бул жерде жүрүп эле беттеш өткөзсөк, балким УФС'ден өзү сунуш келет депчи. Андай эмес экен, ал жака ошол өзүң аракет кылып барсаң, виза алып, документтериңди даярдап, ошол жакта тренировка кылып, Американын залында УФС'нин камераларга көрүнүп, ошол жакта менеджерлер менен, тренерлер менен таанышып жүрсөң, вот уже ал жагы бир кадам экен да, мындай айткандачы. А бизге ага ошо документтерин кылып эле балдар барган болсо, УФС'ге бат эле кирет да. Киргенде дагы бизде жөн эмес, бизде Кудай кааласа чемпион болот биздин балдар. Ага биз толук ишенем, балдар даяр бар жогунан. Вот психологический, физический, опыт жагынан баары алдыда Кудай кааласа жетет. Сиздин оюңуз
мисалы оюңуз мушкер жалаң гана муш ташып эле жүрүш керекпи же медиадагы азыркы заманда медиа өзүн өнүктүрүү дагы кошуп алып кетиш керекпи, кандай ойлойсуз? Медиадагы ушундай эле да. Ушул азыр биз спортко канча даярдансак, биз ошол жагынан кыйла артта калып калдык. Эми спортсмендер дайыма тренировка кылып, тренировка менен жүрөт да. Андай нерсеге кызыкпайт кебиргилери. Кебиргилери кыла албайт. Если ошону жакшы өздөштүргөндө, балким бизден алдыңыраак барышы мүмкүн да уйсигечи. Ошол жакта аракет кылганда. Ушу медийный жагынан да кичине аркырактабыз да. Өзүңүз медиадан, Instagram'dan же башка соц тармактардан өнүктүрүп турасызбы? Пост киргизип, история коюп тез-тез? Ооба, ушундай аракет кылабыз, бирок ал жетпейт го эми бизге. Бизде Instagram эле экен да бул жердечи, например, бул жерде жүргөн болсоң, уже Америка болсоң Twitter, ошол жакты биз акызып керек экен. Бизде Twitterде негизи десең биздин фанаттарыбыз ham аз экен да ал жактачы. Өзү көбүнчө Америкада Twitterден кетет экен да, ошо жанагындай эмелерчи. Ошон үчүн Twitterде аракет кылышыбыз керек экен. Мен ойлойм, сиз Кыргызстанда таанымал эле алдыңкы эле спортчулардын катарынан элесиз. Себеби мен өзүм кызыгып көрүп, баягы эсебимде Замир Арыпшевдин алгычтуу баягы чынында. Ошол менен чап дегенде сиздин боюңуз күткөндөр көп болгон да. Чынында эле көп болгон, ошол катарынан мен да карап, ал мына болот деген күнү чынында эле Замир Арыпшев промоут чыкпай калды. Сизге ийгилик, алдыңкы бойлоруңузга, алдыңкы дайрыктарыңызга, сизди Кудай буйруса Брейктеги контрагын мыкты деңгээлде, мыкты бой менен аяктап, буйруса кийинки жылы, ушул жылы UFC'де контракт кылды Немат Абдрашевден жабылып тургайлы. Ийгилик сиз. Силерге ийгилик. Жетесиз. Жана ошондой эле бизди карап өсүп келаткан жаш жигиттерге айтарыбыз, талыкпай, менет кылгыла, чоң менет кылгыла, алдыга умтулгула, алдыга сел коюп, ошого карап умтулсаңар, ошо баары жетесиңер. UFC-деги чемпиондор деле бизге эле окшош эле, ушундай эле адамдар, эки кол бар, эки пут бар, бир башы бар, эч кандай алардын өзгөчөлүк жери жок. Баардык нерсе ошо ниетти туура кылып, толук менет кыла берсеңер жетесиңер. Баардык нерсе өзүңөрдөн зависит этет. Ошого өзүңөргө ишенип, Кудайдан сурансаңар, Алла айтесиңер. Assalomu alaykum.